намазын тұрғызған эле адам бола турган болсо, мейли эркек, мейли аял, Аллах анын рызкысына береке берет. Береке деген ал Аллах Тааланын бенделерине билгизбей түшүрүп койгон армиясы. Эгерде береке сиздин өмүрүңүзгө түшүп калса, анда сиз жаш өмүрдө эле 80-90догу балпайган аксакал байбичелердин жасаган ишиндей иштерди берекелүү жасап коесуз. Эгерде береке сиздин үйүңүзгө түшүп калса, анда сиз жолдошуңуз менен ушунчалык бир ортодон кыл өтпөй, сен менге келбей, сөмөйдүн учу менен түртүшпөй жашайсыз. Эгерде береке сиздин уул кызыңызга түшүп калса, алар көзүнүн карасын сизге кезеп эч качан тиктебейт. Эгерде береке сиздин дасторконуңузга түшүп калса, анда дасторконуңузга кымындай да арам аралашпайт. Дайым мыкты инсандар даамсызат. Эгерде береке сиздин намазыңызга түшүп калса, сиз намазды ушунчалык ач көздүк менен окуйсуз. Көзүңүздүн эки карегинен дагы сиздин намазыңыз кымбат турат. Ый менен баштап ый менен бүтүрөсүз. Береке сиздин акчаңызга түшсө, Аллах Таала сиздин бул акчаңызды өзүңүздүн кубанычыңызга, тоюңузга, ийгилигиңизге, ибадатыңызга, умраңызга жумшалат. Берекесиздик, Кудай сактасын, берекени Аллах Таала алып кое турган болсо, багында 10 тонналап алмасы болсо дагы, коросунда батпаган 4 түлүгү болсо деле, ал кайгысына, ыйына, өлүмүнө, дартына анан арамга жумшап өтөт. Мынеке бактылуулук каякта.